15-iyун күнү соттук отурум учурунда Нурланбек Тургунбек уулу сот ачык жарыяланып, коомчулук бардык жагдайларды билсин же башкача айтканда ким ак жана ким кара экени билип алышсын деген өтүнүч менен кайрылды. Бул жерде отургандардын баардыгы сот адилет калың ачык өтүшүнө кызыктаргандар. Жана ошол үчүн тез арада бул ишке тетик чыгыш керек. Себеби бул тарыхый сот жарыяны. Бул жерде жок нерседен бир атайын бир ушундай маселеге келдик. Бул тарыхый жарыян болуп калат. Андыктан кара деп чекип койгондо бул жерде отургандардын баардыгы ошол эле учурда коомчулукта кызыктар. Ошон үчүн биз жарыянды мыйзамдын чегинде бардык мыйзамдын талаптарына ылайык өткөрөбүз десек, анда биз башынан ээге түз отуруп ушул кемчиликтерди, ушул баягы терс көрүнүштөрдү жоюп алышыбыз керек. Баардыгыбыз кызыктарбыз ушул эртарак бүтүп кыргыз эли коомчулук билсин ак караны деп. Андыктан мен ойлойм ушул маселени сиз чекип койсоңуз, анан кийин убактылуу бир күндөн кийин кайра баштап баардыгын так мыйзам талабына ылайык адилет сот жарыянын өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Ошон үчүн мен сизден өтүнөм туура чечим, адилет чечим кабыл алышыңызды бул маселеде. Рахмат. Андыктан көрөрмандарга Нурланбек Тургунбек уулунун айтканы, актанганы туурабы? Аны кийинки тасмадан көрөлү. Камчыбек Ташиевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши. Бийликти алмаштырууга аракеттер болгонбу? 75 аксакалдын максаты эмне болгон? Жана алардын артында кимдер турган? Ушундай сыяктуу коомду көп талкуу жараткан суроолордун жоопторун ушул видео тасмада көрүп алсаңыздар болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурунку жетекчиси Камчыбек Ташиевдин пландарынын негизинде өкүл атасы Бекболот Талгарбековдун жетекчилиги астында жана коомдук ишмерлер Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев, Курсан Асанов, Аалы Карашевдин жана башка мамлекетке көрүнүктүү ар тармактын өкүлдөрүнөн турган топ түзүлүп, конституциялык түзүмдү ыдыратып, мөөнөтүнөн мурда коомчулуктун басымы менен шайлоону өткөзүп, президентти күтүүсүздөн алмаштыруу сценарийин ойлоп табышкан. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Алар түзгөн план боюнча массалык маалымат каражаттары, жалданма журналисттер, социалдык тармактар жана аларды колдонуучулар аркылуу эл арасында ар кандай кептерди таратып, коомчулукту даярдоо кызматына журналист Нургазы Анаркуловду Камчыбек Ташиев дайындаган. Ал эми Жоңгорку кеңеште Камчыбек Ташиевди аталыкка теңеп, генерал таратабыз деген депутаттардын жардамы менен, башкача айтканда ошол учурдагы спикер Тургунбек уулу Нурланбек жана депутат Курманкул Зулушевтердин демилгеси менен 75 аксакалдын катын мыйзамдаштырууну мерчемдешкен. Алган эмес мыйзамсыз иш аракеттери ишке ашып кетсе, өзлөрүнүн кызматтык орундарына Курманбек Абазов жана Элдар Жакыпбековдорду мураскер катары даярдап, андан аркы боло турган иш аракеттер бир гана Камчыбек Ташиевдин көргөзмөсү аркылуу болоорун тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгон. Жыйынтыгында бул пландар ишке ашпастан Камчыбек Ташиев кызматынан алынып, үстүнөн оор беренелер менен кылмыш иши козголуп, сценарийди ишке ашыруучулар төмөндөгүндөй көрсөтмөлөрдү берүүдө. Талгарбек уюштурган экендер. Мага эмилген Узакбаев. Депутаттар договорду чуркап жүрөт. Талгарбек менен ким кетет? Узакбаев кетет. Gereksiz. Konstitusiya sonra gelsin diye. Erken şayloo olsun, erken şayloo olsun diye oynattı. Ana kol koyun. Oldu. Nasıl başına bir gördüğün ya? Benim familiyam vardı. Nasıl hoşuna böyle. Kol koybosa bol koy, koygula dedi. Bir aytıldım açığını aytayım. İmtihanı
Жоқ ұзатпай қол қоймасаңар болмайды, қойшылар керек деп айтты. Талғарбек даярдады. Бұл Талғарбектің тапсырмасы деді. Қолдау берсеңер деді. Тарап берді, оқыды. Біздің саяси жетекшіліктен мағлұм адамдар бар ғой. Мен өзім ойлап шықмақ білем, сөзсіз саяси жетекшілікте қолдау бар. Он меня попросил, мы готовим обращение к президенту, чтобы президент провел новые выборы и чтобы он сидел еще 2 срока, то есть по 5 лет, 10 лет. Примерно 7 или 8 fevralda Emre Uzakbayır telefon çaldı. Çığa koyuyorsun ben geleceğim dedi. Tekstmenle tanıştım. Anam bunun ne gereği var diye sorasam uşunu sorandı sizge kol koydurup jatan ben bularında kol koyup berseniz dedi. Sınıfıkıdın azı gereği yok, önügü жақсы. Desem tekstin avtoru başka, men просто sizge kol koydurup alpak verem, замечаниені айтады. Мамилем бар. Мен çalғам телефон. Мына Талғарбек өзі шығып отады. Бұлан. Не қылады десем айтты. Өзі жол сөз келеді өзі. Uyuştursa. Ошол күндө Турцияга учуп кетти. Көргөн да жок, билген да жок. Мен не, эки башым барды, бир башым барды. Жол жак менен макулдашты. Мен туруп берсем, мени жаман көрүп айтып да, сен эмне эки досту колдобойсуңбу деди. Действительно басым жасады. Талғарбеков. Бек болар. Сенің ақсақалдардың төрағасы гел деді. Картуга деген. Миллиардный. Давайте попросим президента, если говорит, чтобы провели досрочный выбор. Болды, я подписал. Ана много лет шүкерге қол қойдырып қой деді таныған. Мен де қол қойдырып қойдым. Sonra мойным аламын. Бек болады он ясно. Он бұл будущий. Эмир Узакбаевда водитель болуп иштейм. 10 февралда Турдек Мамбетов деген досу келди. Досу келип бир папка берди. Ушуну жогорку кеңешке таштап койгула деп. Андан чыгып жогорку кеңешке барып катты таштадым. Картуга деген билер. Тоғанбек Диханбаев менен Шансбек Медетбек Кажал кісі дегенде олар президент Садыр Жапаровты қолдаған адамдар. Мен келіп Тарастан Демирге көтердім. Сөйлегенде Тарастан içe баштаған себеп болды. Нургазы Анаркулов Камчыбек Ташиевдин кандай тапшырмаларды алган жана кезексиз президенттик шайлоону кантип өткөрүү пландарын ачыктап бергенин чогуу кулак салалы. Сизди шектүү катары сурап жатам. Сиз болсо уже өтүнүч келтирдиңиз. Сиздин өзүңүздүн коопсуздугуңузду сакташ үчүн жашырын түрдө көрсөтмө берип жатканыңызды тууралуу өтүнүчүндө көрсөттүңүз. И сурак кылуу учурунда өзүңүздүн жактоочуңуз жок сурак кылуу, Ооба. Себеби сыр сакталбай калат, Ооба. Эми өзөгүнө өтө турган болсок, мен эми ушул жылдын 2026 жылдын 15 январында Камчыбек Ташиев телефон чалып, канчанчы январында? 15 январында. Телефон аркылуу, Мени өзүнө чакырды. Биз анын кабинетинде 1 саатка жакын сүйлөшүп отурдук. Сизге Камчыбек Кудусаевич сизди биринчи жолу, экинчи жолу чакырганда элге кайрылуусу тууралуу айтып бересизби, айтканыңыз менен? Бардык фактылар жана көрсөтмөлөр Камчыбек Ташиевке келип такалганда, ал айласыздан ар кандай психологиялык ыкма жана ар түрдүү манипуляцияларды колдонуу менен жоопкерчиликтен качууга аракетин жумшаган. Айтыңызчы, Анаркулов Нургазы менен жеке жолугушуу акыркы жолу качан жана кайсыл жерде болгон? Так, мен кабинетиме келген, дискуссиянын ичинде деп, февраль айынын башында болсо керек. Февраль айынын башында бир маселе Gökay'ın mekemesinde benim kabiliyetime geldi. Kança жол жолуктуңуз эле? 1-2 жыл жолуксак керек. Есіне если надо, дойдем, если до суда, в суде буду отвечать. Я тоже уже начну поднимать меры уже. Мен Министерство хозяйства иштеп берген жокмун. Ушуну кетирбей, ушуну кармап калайын деген ниет болуш керек да.
Kalmana sen burada öyle. 2005'ten adam çıkarttı. Все должно быть конфиденциально. Bir жила çıkmazsa, когда что çıkmazsa. Çıksa я готов в любой момент официально выступать. В любой момент çıkmaydı. Ama hazırkı затишье, это обманчивое затишье. Бирге кичине қозғалып алса, кейін уже қозғала береді. Неге аяқ күші çıksa не қыласың? Артынан дағы неге еркек шығады? О, ата-енелері салғанын көргенде балдар уже бітті уже. Ешкім сен салғанбайды. Башталады сен. Оны мен жол бастан өткіздік қой оның үшін. Қамаса 5 үй қамалады, 10 қамалады, 100 қамалады. Елдер айтып отыр, қамаса 1200 қамайды. 9200 қала алса деңіз. Анан баяғыдай анан 2019-дай, 2011-12-дегідей жол тосмайлар, жол açмайлар, аяқты басып алды, бияқты басып алды, ызычу ұрышталар. Или азыр возможно болып тұра дарбай болып кетші. Бияқта уже невозможно, тоқтатарбай қаласың дегенше. Вот эти сегодняшние затишье обманчивые. Имей в виду. Мынау енгісіне баяғы жаңағы келе, компроматчылар, жана башқалар тегер бұлар шақал ұшылы қарап тұрады. Тергөө амалдарын жүргүзүлгөн учурда күбөлөрдүн өтүнүчүнүн негизинде тергөө купуялуулугун сактоо менен кылмыш иши жашыруун грифи менен тергелген. Эми соттун чечимине ылайык соттук отурумдар ачык болгонуна байланыштуу күбөлөр мамлекет тарабынан коргоого алынат.